Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен биз ЖРТ2 сынамык тесттин математика бөлүгүндө талдоо жүргүзөбүз. Талдоо учурунда ар кандай теоремалар, ар кандай формулалар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан көрүп жаткан учурда колуңарга дептер, ручка алып, мен жазгыла деген жерлерди жазууну унутпагыла. Демек, азыр биринчи суроодон баштайбыз. Биринчи суроо дейт. А колонкасы X эң чоң терс 3 орундуу сан дейт. Ал эми Б'да минус 999 дейт. Түшүнүктүү болуш үчүн доскага жазабыз. X эң чоң 3 орундуу терс сан дейт. Бул А колонкасы. Ал эми Б колонкасында болсо минус 999 дейт. Б колонкасы минус 999. Эми балдар, бул жерде ойлонгулачы кандай алып чыгарсак болот. Минус сан келгенде сөзсүз биз саноогун алышыбыз керек. Саноогун алганды унутпагыла. Бул бизде саноого. Саноогун билсек, бул 0 болсо, бул жерде 100 дейли. Ал эми бул жерде 999. Бул минимум, бул максимум деп алайлы. А эгерде саноого плюс сан болсо, 0дон чоң сан болсо, 999 эмне максимум чоң болмок. Ал эми минус санда биз билебиз, бул наоборот болот, тескерисинче минус 100 максимум болот да, минус 999 бул минимум болот. Бул жерде бизде бир тузак вариант берилген десек болот. Ал эми эмне үчүн минус 100 эң максимум болот? Себеби дегенде бул 0го минус 999го караганда алдаганча жакыныраак. Биз эрежеге ылайык 0го жакын сан ар дайым чоң болот, Ошондуктан бизде минус 100 калды А колонкасында. Б колонкасында болсо минус 999. Бизде кайсы чоң? Жогоруда берилгендей эле А колонкасы бизде чоң, балдар, биз дептериңерге сөзсүз ушул жерин жазып алууну унутпагыла. Анткени булдан да башка ушундай мисалдар келгенде сөзсүз пайдасы тиет. Жазып алгыла. Өчүрүп, кийинки өтөрөлө. Экинчи суроо бизде кичине кыйыныраак суроо экен. Ал эми мен аны жеңилдетип, силерге болушунча оңой кылып түшүндүргөнгө аракет кылам. Эсеп учурунда силерге бир ар кандай мисалдарды берип калышы мүмкүн. Ошондуктан карап, көңүл буруп отургула. Экинчи суроо. Экинчи суроодо кандай кылабыз? Мисалы, А колонкасында айтат: логарифма 5 130. Ал эми Б колонкасында ln 3 дейт. Негизи логарифма дегенди кандай түшүнөбүз? Логарифма, силерге бир мисал берейин. Мисалы, логарифма 2,8 деп берейин. Бул жерде эмне деп түшүнсөк болот? 2-нин канчанчы даражасы 8? 2-нин 3-чү даражасы. Демек, логарифма 2,8ден бизде 3 чыгат экен. Ал эми силерге кайрадан суроо. Бизде бул вариант кандай чыгат? Өзүңөр ойлонуп чыгарып көргүлөчү. Бул 3-чү даражасы болсо, демек бул да 3кө барабар, Себеби 3-түн 3-чү даражасы, 3-түн кубу 27. Эгер түшүнгөн болсок, өчүрбөй эле коюн. Ушул нерсени да дептериңерге жазып алгыла. Эми жазайын. Демек, А колонкасы логарифма 5 125 деп жазсам, демек 5-тин канчанчы даражасы менде 120 чыкмак?
Bizde tak 3 çıkmak, 125 çıkmak. Al эми logarifma 5 130 bolsa 5. Demek bizde bir 3'ten bir göğrak san çıkat gene. 3 emas, 3'ten göğrak bir. Kança dep koyun? Bir 3.2 dep koyun. Tak. Bizde A kolonka şunday çıkkan bolsa, эми B kolonkaga көңүл бурабыз. B kolonkası bizde ln деген бул деле логарифма. Бул деле логарифманын bir türü. ln y 3 bolmok. Y 3 болуш үчүн bizde эмне? Логика салсак эле бул жер 3, бул жер 3 болот. Demek B kolonkası bizde 3 eken. A kolonkası 3.2. Demek B kolonkasına karaganda A kolonkası birazga çoңураак экен. Бул суроода силер сөзсүз бул нерсени жазууга кийинки ушундай мисал келгенде сөз пайдасы тиет. Так. Так, анда эмесе биз 3-суроого көңүл буралы. 3-суроо бизде кандай дейт? 8 тамыр астында 1 бөлүнгөн 7. Так, бул А колонка. Ал эми Б колонкада болсо 7 тамыр астында 1 бөлүнгөн 8 дейт. Бул Б колонка. Балдар, албетте бул суроону чыгарышта бизде көп жол бар. Бирок мен силерге бир эң оңой деп жолун айтыш үчүн мен силерге бир квадрат деген нерсени айткым келип турат. Анткени биз силер менен сабак өтүп жаткан учурунда да өткөнбүз. Ар бир квадраттык тамырды кандай болсун? А болсун бул жерде. А болсун. Бул жакта бир Б болсун. Biz kvadrattlardan ayrılış için emne alış gerek? Tamırlardan. Bunu biz kvadratka ile alıp koysak gerek. İki can kvadratka alıp koysak. A kolonkanda kvadrat kalsam, B kolonkanda kvadrat kalsam. Demek mындай aytkanda равновесие жоголбойт. Эки жагын тең алып атам. Демек квадрат менен кетет. Бул жакта А калат, бул жакта Б калат. Демек бизде квадраттык тамырды квадрат эмне кылат экен? Жок кылат экен. Так. Мен ар бир суроодо ушундай торчок алып 4 бурчтук кылып белгилеп коюп атам. Ошол нерселерди сөз жазып калууну унутпагыла. Эми карайбыз. 8 тамыр астында 1 бөлүнгөн 7 квадрат калайлы. А бул жакта 7 так, тамыр астында 1 бөлүнгөн 8'di эмне кылайлы? Квадрат калайлы. Квадрат калсак, бул жакта 64 көбөйтүлгөн. Бул 8 да кошулуп кетет да. 64 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 7. Получается айтса 64 бөлүнгөн 7. Ал эми бул жак 49 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн 8 барабар 49 бөлүнгөн 8. Демек, биз математикалык жолдорго салыштырмалуу 64'tü 7'ge бөлсөң 49 бөлүнгөн 8'ge караганда алда канча эмне чоңураак сан болот. Ошон үчүн bizde жооп A болуп калды. Буну сөз жазууну унутпагыла. Так, кийинки мисалды алайлы. 4-cü misal дейт. 4-cü misal кандай? 1 гектар дейт берилишинде барабар 10'un 4-cü darajасы метр квадрат экен. Мындайча айтканда 10.000 метр квадрат экен. 1 гектар. Ал эми бизде 0.05 га гектар деген B колонкасында 500 квадрат метр.
Так. Эми биз метрди гектарга айландырыш үчүн, же гектарды метрге айландырыш үчүн эмне кылабыз? Так, 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар экен. Буну көйтөбүз 0.05. Демек биз буну гектарды метр квадратка айландырып атабыз. Себеби bizde б колонка метр квадрат. Метр квадрат менен метр квадратты эмне салыштырып алсак болот. Так. Бул жерде биз 0 кетирсек барабар 500 болуп калат экен. 500 метр квадрат. Так. Демек bizde А колонкасы 500 метр квадрат, Б колонкасы да 500 метр квадрат. Bizde жооп В. Так, түшүнбөй калгандар болсо дагы бир жолу кайталап атам. 1 гектарда 10.000 метр квадрат бар экен. Демек 0.5 гектарда канча метр квадрат болуп калат дегенди эле суроо болуп атат да бизде. Ал эми айландырып алыш үчүн эмне кылабыз? 10.000 метр квадратты гектарга көйтсөк, биз буну метр квадратка айландырып алган болобуз да. Ал эми 10.000ди көйтөм 0.05ке барабар 500 метр квадрат экен. Демек бизде да 500 метр квадрат, 500 метр квадрат. Бизде жооп барабар экен. Так, учурунда так. Ушуну билип алгыла 1 гектар 10.000 метр квадратка барабар экен, Пайдасы тиет. Так, bizde 5-ci суроо дейт. 5-ci суроо bizde саноого берилиптир. Бул жер минус x дейт. Жок, бул жер x, бул жер y. Минус x чоңбу же y чоңбу. Карагыла. Саноогунда bizde 0 кайсыл жерде экенин билбейбиз, берилишинде. 0 кайсыл жерде? Балким бул жерде болуп калат 0, балким бул жерде болуп калат, балким y-тан кийин 0 болуп калат. Биз 0 кайсыл жерде экенин толук билбейбиз. Демек x-тар кайсыл саноогунда жатат? Плюстабы, минустабы, ал да бизге белгисиз. Биз x минус болуп калышы мүмкүн, y-тар экөө тең минус, экөө тең плюс, бирөө плюс сан болуп калышы мүмкүн, бирөө минус сан болуп калышы мүмкүн. Бизде белгисиздик да. Көбүнчө ЖРТда ушундай суроолор келе турган болсо, белгисиз эч жер. Бизде эмне жоопко такалабыз? Экөө тең белгисиз болсо, бизде демек жооп Г. Белгисиздик болгон жерде ар дайым жооп Г болот, Бизде жооп Г. Ойло суроо. Саноогун билсек болду, өчүрүп атам. Так, 6-чы суроо. 6-чы суроода эмне берилиптир? Бизде бир фигура берилиптир. Так. А, С, Д, Б дейт. Ортосунан диагонал. Так. Бул жерге жазайын. Так. АБ барабар 5 дейт. АБСД так, квадрат. Так. Бизде суроо эмне? Так, АБ 5 дейт. Бул жак 5, демек бул жакта 5 да болсам, эми туура эле болот экен. Эми АД узундугу дейт. А колонкасында. АД узундугу, ал эми Б колонкасында GT дейт. Так. Бизде эмне? АД узундугун табыш үчүн бизде бул жер 90 градус квадрат болсо, Пифагордун теоремасын эле табабыз, мисалы. Пифагордун теоремасы деген кандай? 90 градусту 3 бурчтук, бул жер А, бул жер Б, бул жер С болсо, бул жер бизге гипотенуза катары алсак,
a kvadrat plus b kvadrat barabar s kvadrat. Эки жагынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар экен. Квадраттардын суммасы. Буну унутпайбыз. Буну билип алсак. Демек бизде эмне экен? 5тин квадраты, кошулган 5тин квадраты барабар AD узундугунун квадратына эмне экен? Барабар экен, э? Так. Ошондо бизде 25 кошулган 25 50 барабар AD квадраты. Тамыр астына алып салсак AD тамыр астында 50 экен, э? AD узундугу. Так. Бул жак тамыр астында 50 болсо AD. Так. Тамыр астында 50 болсо бул жак 7 экен. Эми экөөнү тең кандай кылып алсак болот? Экөөнү тең квадратка албайлы. Квадратка алсак бул жерде 50 калса, ал эми бул жакта 49. Так. Бизде A колонкасы B колонкасына караганда эмне экен? Чоңураак экен. Бизде жооп А. Түшүндүкпү? Пифагордун теоремасын квадраттардын бул жак эсеп, бул жак чыгып калды. AD узундугу бизде диагонал. Так. Буну жаза алышты унутпагыла. Бул эсеп салыштырганда эмне? Квадраттарга алып салыштырдым. 50 49. Өчүрүп атам. Biz 7-ci суроого келип калдык. Так, 7-ci суроо. 7-ci суроодо бизде жаңы математикалык бир амал берилиптир. Мисалы, бир сандын бул жер жылдызчасы деп коеюн. Жылдызчасы барабар А кошулган 1 2А экен. Так. A колонкасында болсо 5 жылдызча, көбөйтүлгөн 9 жылдызча. B колонкасында 0.3. Так, 7-ci суроодо кандай түшүнөбүз? Эгерде бир сандын үстүндө жылдызча белгиси болсо, ал санда биз мындай бир амал колдонот экенбиз. Мисалы, A'нын үстүндө жылдызча белгиси болсо, A кошулган 1 бөлүнгөн 2A. Эми бир сан болсо, санын деле ордуна коюп чыгарып көрөлү. Мисалы, биринчи 5 деп коеюн. 5 жылдызча бизде кандай болуп калат, э? 5 жылдызча. Так. 5 жылдызча болсо, биринчи A'нын ордуна 5 кошулган 1, 2 көбөйтүлгөн A'нын ордуна кайра 5, э? Так, 6 бөлүнгөн 10. Бизде 6 бөлүнгөн 10 болду. Буну 2ге кыскартсам болот, анткени 2ге кыскартсам 2 тең 2ге бөлүнсө 3 бөлүнгөн 5. Так. A колонка бизде 5 жылдызча 3 бөлүнгөн 5 чыкты. Эми биз 9 жылдызчаны чыгарайлы. 9 жылдызча бизде канча болот, э? 9 жылдызча. Так, A'нын ордуна 9 коюп атам кайра. Кошулган 1 бөлүнгөн 9 көбөйтүлгөн 2ден 2 көбөйтүлгөн 9. A'нын ордуна коюп атам. 9га 1 кошсоң 10, 10 бөлүнгөн 18. Бул жерде да мен 2ге кыскарта алат экенмин, анткени 2ге бөлүнөт, онда бул жакта 2ге бөлүнөт. Экөөнү 2ге бөлүрсөм 5 бөлүнгөн 9. Так, бизде A колонкасында 5 жылдызча көбөйтүлгөн 9 жылдызча деген. Бизде 5 жылдызчадан 3 бөлү 5, 9 жылдызчадан 5 бөлү 9 чыкты. Эми кандай кылабыз? Так. Бул жакка жазайын. 5 жылдызча көбөйтүлгөн 9 жылдызча бизде кандай болуп калат? 5 жылдызча бизде 3 бөлүнгөн 5 көбөйтүлгөн. Так. 5 бөлүнгөн 9.
көйткөндө кыскартсак 3 бөлүнгөн 9 эки жактан эмне 3кө бөлүнөт экен. 3кө кыскартып жүрсек 1 бөлүнгөн 3 калды. Демек бизде А колонка 1 бөлүнгөн 3 экен. 1 бөлүнгөн 3 кандай болуп калат? Кандай кылсак болот? 0 точка мезгилдик 3 чоңбу же 1 бөлүнгөн 3 чоңбу? Биз 1 бөлүнгөн 3'тү бөлүп алсак 0 берсем, бул жакка да 0 берем. 3, 9, кайра 1. Кайталанып бизде мезгилдик 3 кетет экен. 1'ди 3кө бөлсөк 0, 3 болуп кете берет экен да. Демек бизде кайталанып кетиш үчүн мезгилдик деген үчүн биз эмне кылабыз? 3'тү кое алабыз. Демек бул жакта да мезгилдик 3, бул жакта да мезгилдик 3. Бизде жооп эмне болуп калат? В. Бизде жооп В. Биринчи жылдызча 5'ти таптым. Бул амалга ылайыктуу. Экинчи 9 жылдызчаны таптым. Ал эми бул 3-чү бөлүк деп койсом да жаңылышпайм. 5 жылдызча көйтүлгөн 9 жылдызча. Экөөнүн көйтүп, көйтүн үстүнөн 1 бөлү 3 чыкты. 1'ди 3кө бөлсөм мезгилдик 3 чыгат экенин түшүндүм. Демек бизде жооп В экен. Бул жерде эң башкысы эмне? Эң башкысы эсеп. Бөлчөктүк эсептерди кайталап койсоңор, бөлчөктүк эсептерден жаңылбасаңар эле бизде жооп чыгып калат экен, Так. Өчүрөйүн. Биз кайсы суроого келдик? Биз 8-чи суроо дейт. 8-чи суроодо бизде эсеп берилиптир. Жакшылап көңүл буруп карап отурабыз. 6 бүтүн 3'төн 1 көйтүлгөн 5 бүтүн 4'төн 1 карша минус 1-чи даражасы. Ал эми бул А колонкасы болсо, Б колонкасында бизде берилиптир 3 бүтүн 6'дан 1 көйтүлгөн 4 бүтүн 5'тен 1 Каша 0-чу даражасы. Так. Суроо чыгарып атканда ар дайым А колонкасынан баштайм мен негизи. 0-чу даражасы кирбей калыптыр. Биринчи А колонкасын карап чыгайын. Мисалы А колонкасына эсеп чыгарабыз. Мен эки бөлчөктүн арасында көйткөндө мен ондук бөлчөккө айландырып алышка аракет кылам да. Мисалы ондук бөлчөккө кантип айландырабыз? Мисалы 2 бүтүн 3'төн 1 десе, кандай кылабыз? Бул бүтүн да. Бизде айландырыштын бир жолу бар. 2-ни 3кө көйтөбүз. 2 көйтүлгөн 3 кошулган 1 бөлүнгөн 3. Үстүн 2 көйтүлгөн 3 кошулган 1 десек, канча болуп калат? 7 бөлүнгөн 3. Так. Бул да бир силерге түшүнүш үчүн бир мисал десем болот. Эми буларды мен да ушундай ондук ушуга окшоп туруп, мындай бүтүн кылбай, ондук бөлчөккө айландырып алайын деп чечтим да. Ошенткенде батыраак чыгат. Мисалы, карайбыз. Эми 6 бүтүн 3'төн 1 дейт. Кандай чыгарып алсам болот? 6 көйтүлгөн 3 кошулган 1 бөлүнгөн 3. Барар менде канча? 17 бөлүнгөн 3. Так. Экинчиси 5 бүтүн 4'төн 1 дейт. Буну кандай кылам? 5 көйтүлгөн 4 кошулган 1 десем, түйүн 4 дейт. 21 бөлүнгөн эмне? 4. Так. Кашанын ичинде мен 2 санды таап алдым. Эми карайбыз. Экөөнүн көйдүсүн табайлы да. 17 бөлүнгөн 3 дейт. Көйтүлгөн бунун ордуна 21 бөлүнгөн 4. Көйтүүдө биз кыскартуу амалдарын колдонобуз, 21 менен 3 эмне кыскартып жүрсөк болот. Бул жер 7. Так. 7. Так, кыскартууна жер бар, жок экен, 17-ни 7ге көйтсөк, 70, 49, 30, 109 болуп калат экен, 109 бөлүнгөн 4 ичи. Бу да минус 1-чи даражасы болуп калат, минус 1-чи даражасы.
A колонкасында. Минус биринчи даражасы деген кандай түшүнөбүз? Көпчүлүк түшүнбөгөндөргө бул жерге да бир нот көрсөтүп атам, бир белги катары. Ушундай жаза алсаң жакшы болот. Бизде бир сан бар. X-тин минус n-инчи даражасы десем, x ар кандай сан болушу мүмкүн. Ал эми минус n ар кандай минус даражасы болушу мүмкүн. Бизде 1 бөлүнгөн x-тин плюс n-и кандай десек? Мисалы 5-тин минус 2-си десек, 1 бөлүнгөн 5-тин 25-тин жөн эле квадрат, Барар. Ушундай. Булду да жазып алсаңар абдан жакшы болот. Минус санга белгилүү пайдалуу бир формула десем да жаңылышпайм. Эми минус 1 дейт. 109 бөлүнгөн 4-тин минус 1-и. Biz eğer minus bolsa bunu teskerden жазып даражага алып коет экенбиз. Ошондо бизде 4 бөлүнгөн 109'тун биринчи даражасы. Мындайча айтканда эмне прогиб деп коелу, айландырып эле плюска жазып койдук, 4 бөлүнгөн 109 дейт. Менде A колонка 4 бөлүнгөн 109 чыкса, эми B колонканы карайм. B колонканы караштан мурун мен бир нерсени эске алдым. Биз анткени сабактарды ар дайым эле өтүп жүрөбүз. Мисалы, любой кандай сан болбосун анын 0-чу даражасы эмне 1ге барабар, Мисалы 10-дун 0-чу даражасы барабар 1, 5-тин 0-чу даражасы деле барабар 1ге барабар. Бунда унутпагыла. Демек, бул жерден кандай мисал чыкса деле эмне болот экен? 1ге барабар болот экен. Анткени менде бул жерде эмне 0 бар. Так, A колонка менде 4 бөлүнгөн 109, ал эми B колонка болсо 1. A колонкасы 4 бөлүнгөн 109, бул болсо 1. Так, демек менде жооп кайсы? Менде жооп кайсы? B, Анткени B бүтүн сан, ал эми бул жак майдаланып кетет, B алдагача чоңураак. Балдар, эске сактоо үчүн нерсе, ондук бөлчөккө айландырдым бүтүндү. Так, бул жерде минус сандарды айландырышты плюска айландырып иштешти жаздым. Ал эми ар бир сандын 0-чу даражасы 1ге барар экен жаздым, Ушул үч нерсени унутпасаңар, ушундай ар кандай мисал келсе, жаңылбай чыгарасыңар деп ишенем. Так, бизде 9-чу мисалга келиппиз. 9-чу мисал. Так. X, Y 0-го караганда чоң. Ал эми Z, Y да 0-го караганда чоң. Чоң белгисин жазайын. Так, бизде A колонкасында X чоңбу же 2Z чоңбу дейт. 2Z деген бул жерде көйтү бар деген, Эгер ушундай мисал келсе кантебиз? Ушундай мисал келгенде мен дайыма кандай кылам? Бул жак көйтү да. Мен X, Y-тарды эмне кылам? Жоюштуруп салсам, менде бул жакта X чоң 0дон калат, Z чоң 0дон калат. Мисалы, эки отоң 0дон чоң бир сан болуп калат экен, 0дон чоң бир сан болуп калса дейин, бизде эмне белгисиздик кайрадан жаралды. X мисалы 5 дейин. 5 эмне 0дон чоң. Z мисалы 4 дейин. 4 да эмне 0дон чоң. Бизде колонка эмне болуп калат? 5 болгондо A чоң болуп калат. Ал эми X 0дон чоң болсо 3 дейин, Z да 6 дейин. Так. Анда бизде колонка B болуп калды. Бизде эки белгисиздик жаралганда, бизде жооп сөзсүз эмне болот? Бизде жооп сөзсүз G болот, Бул жерде жоюштуруп салганды унутпагыла. Мындай карасам оңойлуу мисал. G вариант, Көбүнчө ушундай мисалдарда белгисиздик жаралганда эле чукуп кете бербесин, убактыга коротпой, оңой жолдор менен G деп таап алсак болот, Бизде 10-чу суроо. 10-чу суроо дейт. 10-чу суроодо эсеп суроолорду абдан жакшы көрөм, ошон үчүн 10-чу суроо. 10-чу суроодо бир эсеп экен.
55'tin kvadratı minus 54'tün kvadratı deyip. Bu A kolonkası. Al endi B kolonkasında 56'nın kvadratı minus 55'tin kvadratı. Biz eğer 2 kvadratlıkta görsek, bilbegендер bolsa bilip alsın, bilгендер bolsa kayra bir kayıtlap koysun. Bu жерden ben bir formula жазgım kelip turat. A kvadrat minus B kvadrat barabar bizde kандай dörçeli? Formulaga байланыштуу. A koşulgan B көйтүлгөн A kemtilgen B. Demek bu bizde emne жалпы ушундай formula бар экен. Ушул формула менен оңой чыгарып алсак болот. Мисалы 55'tin kvadratını таап, 54'тün kvadratını таап кемиткенден көрө ушул формула салган алда канча жеңил деп ойлойм да. Так, birinci kolonkanı çıkaraylı. 55'tin kvadratı minus 54'tün kvadratı barabar 55 koşulgan 54 көйтүлгөн 55 minus 54. 55 koşulgan 54 bizde 109 Tak. 109 al эми bulacak 1 çıgat. 109 көйтүлгөн 1 кайра эле эмне 109. Так, бул A колонкасы oldu. Эми биз эмне B колонкасын чыгарганга аракет кылайлы. A колонкасы bizde 109 çıktı. Эми B колонкасын чыгарганга аракет кылайлы. 56 kvadrat kemtilgen 55'tin kvadratı barabar. Kareli uç formuna salsak. 56 koşulgan 55 көйтүлгөн 56 kemtilgen 55. Эки он koşsak bizde summa 111. Alayım bulacakta 1. 111 көйтүлгөн 1 barabar gayra bizde 111. Bizde B kolonkası 111 çıkat eken. Demek 109 çoğun bu, C 111 çoğun bu. Bizde albatta cevap B. 109 karganda 111 çoğurak. Ballar bu formulanı yazıp jatып alganda unutpagıla. Sözsüz gerek diye turgan emne formula. Так, 11-ci misal deydi. 11-ci misal qanday? N faktorial deydi. Bul belgi bizde emne faktorial degen belgi. N faktorial n sanının faktorialı deydi. N sanının faktorialı misalı. Misalı 5 faktorial deydi. 5 faktorial barabar 5 көйтүлгөн 4 көйтүлгөн 3 көйтүлгөн 2 көйтүлгөн 1. Demek bu faktorial bizde kандай eкен? Özünden başlap 1'ge çeyinki sandardın emnesi көйтүндүскен. Misalı 5 faktorial deydi. Özü 5, 4, 3, 2, 1. Köçök bizde emne 120. Özünden başlap 1'ge çeyinki sandardın көйтүндүскен. Misalı 4 faktorial çıgar көргүлөчү. Özüңөр pauza alıp turaylı. Kança bolot? Demek 4 faktorial 4 көйтүлгөн 3 көйтүлгөн 2 көйтүлгөн 1 болот. 4 көчтү көчсөң 12, 12 2'ni көчсөң 24. Demek bu faktorial деген белги эмне? Өзүнөн баштап 1'ge чейинки сандардын ортосунда көйтүндүскен, аны түшүнүп алдык. Bizde мындай bir суроо бар экен. Так. 101 deydi. 101'din faktorialı bölüngөн 99 faktorial. Al эми bul A kolonkası eken. B kolonkasında 1000 faktorial bölüngön 998 faktorial көйтүлгөн 0 faktorial deydi.
Мисалды чыгарардан мурун мен силерге бир нерсени айткым келип турат. Ал эмне десеңер, бул жерге жазып коюн. Кандай гана 0-дун факториалы, дайыма 0-дун факториалы бизде 1. Унутпагыла ушуну. Баягы суруда өтүп кеткендей, ар бир сан 0-нчу даражасы 1 дегендей эле 0-дун факториалы бизде ар дайым эмне 1 болот экен. Демек биз А колонкадан баштасак, 101 көйтүлгөн 100 көйтүлгөн 99. Эми өзүмөн баштап 1ге чейин көйтүп кетип атам да, бирок мен 99дан токтойм. 99 факториалды токтосом болот, анткени 98-ге чейин улантпай. Эмне? Бизде көйтүүдө кыскартуу формуласы аркылуу чыгарым келип жатат. Түйүндө эмне? 99 факториал бөлүү бар экен, Бизде эми демек не алсак болот? Көйтүндө окшош сандарды бөлүп жүрсөк, бул кыскартып жүрсөк болот, Мисалы, кантип эле кыскартып, кантип эле токтот десе, мисалы, бул жерде 99 көйтүлгөн 98, 97 ушинтип барып 1ге чейин бир көйтүндө чыкмак. Ал эми түйүнүндө ушинтип 98 көйтүлгөн 97 деп кете бермек, Ошондо булар менен бул 99дуку эмне кыскарып кетет дагы 101 көйтүлгөн 100 болуп калат. Барабар бизде А колонкасы 101ди 100гө көйтсөң канча? Так, 1010 101 артында 10100 экен, А колонкасы бизде 10100. А колонкасын таптык. Эми Б колонкасын жазайлы. Б колонкасында эле ушул көрсөткөндөй эле ыкма менен чыгарсам болот, 1000дин факториалы бөлүнгөн 998 факториал. Кандай? 1000 көйтүлгөн 999 көйтүлгөн 998дин факториалы бөлүнгөн 998 факториал. Так. Бул жерде да кыскартуу ыкмасын пайдаланалы. 998 бөлүнгөн 998 барабар 999. Бул жерде 0 факториал айтып кетме? Бул жерде көйтү 0 факториал бар да. Бирок бул кайра эле эмне? Бизде 1 берет, көйтү 1 берет, көйтү 1 кайра эле өзүн берет, Ошондуктан кайра эле өзүн жазып коебуз. 999 көйтүлгөн 1000 десең, 3-0 жазсам, 999 000 экен. Бул Б колонкасы, бул А колонкасы. Бул болсо, так, 999 000 дейт. 1000 бар да. 10100дөн 999 000 эмне? Бизде чоңураак. Алды канча эсе чоң, Ошон үчүн бизде жооп Б. Б колонкасы бизде чоң. Билип ала турган нерсе 0 факториал ар дайым 1. Ал эми бул белги факториал деген белги өзүнөн баштап 1ге чейин көйтүү деген сөз. Ал эми бул жерде көйтүүдө кыскартуу ыкмалар, жазып отурганды унутпагыла. Өчүрүп атам. Так. 12-ci суроо дейт бизде кийинки суроо. 12-ci суроо бизде ыктымалдуулук менен чыга турган суроо экен. Мисалы, кутуда 5 кызыл, 6 сары жана 7 көк бар дейт. 6 сары жана 7 көк топ бар дейт. Кутуда 5 кызыл, 6 сары жана 7 көк топ бар дейт. Эми бизде эмне? Кутуда 5 кызыл, 6 сары, 7 көк топ бар экен, эмне түшүнүп койдук. Бир кутучада 3 түстөгү эмне? Топтор бар экен, ар кандай сандагы. Бизде А колонкасында дейт, сары жана кызыл топту тандап алуунун ыктымалдуулугу дейт. А колонкасында сары жана кызыл топ алуу
ыктымалдуулугу дейт. Кыскартып коеюн, Сары жана кызыл топ алуунун ыктымалдуулугу Б колонкасында ак же көк топту алуу ыктымалдуулугу дейт. Ак же көк топ. Ыктымалдуулугу. Бул эмнени байкасак болот? Ак деп жазып кетме бул жерде. Бул жерде эмне ак топ жок, демек кандай кылабыз? Жок нерсе эмне? 0 да. Ак топ жок экен. Окуп атканда эле ушундай нерселерди байкап кетсеңер өзүңөргө пайда, Мисалы А колонкасынан баштасак дейт. Сары жана кызыл топ алуу ыктымалдуулугу дейт. Бизде негизи кутудан баары биригип канча бар? 5 кошулган 6 кошулган 7, 5ке 6 кошсоң 11, 7 18. Бизде жалпысынан кутуда бир 18 топ бар экен да. Демек ошо 18 топтун ичинен алуу ыктымалдуулугу дейт. Bir нерсени билип алууга ыктымалдуулук дайыма 0, x жана 1. Ушул x ушу эки санын аралыгында болот, Эми карагыла. Сары дейт. Бизде жалпысынан 18 деп алдык, жалпысынан 18. Сары А колонкасында сары жана кызыл топту алуу ыктымалдуулугу дейт. Биз буну кандай кылабыз? Астына мисалы баары биригип 18 топ бар экен. Сары жана кызыл дейт. Бизде канча? Сары канча? 6 сары экен. Ал эми кызыл канча экен? 5 экен, 11 бөлүнгөн 18. Демек бизде сары жана кызыл топту алуу ыктымалдуулугу 18ден 11 экен. 11 бөлү 18. Буну кантип таап алдык? Так. Демек мындай түшүнгүлө. 18 жалпы 18 топ турат. Мен карабастан колумду салып атам. Салып атканда эмне? 6-10'un biri düşüp kalışı mümkün, 5-10'un biri düşüp kalışı mümkün. Oşonda 18'in içinden 11 top düşüp kalı, 11 topun içinden düşüp kalı ihtimallığı var. Oşon için ben ekonu koşup koydum. A kolonkası bizde 18'den 11. Alayım B kolonkasını çıkarayım. B kolonkası kanday? Ak deydi. Ak deyinde 0 de öyle alır. Ak çok neresi? Kök top deydi. Jeti kök top. Oşunda kök de aluu ıhtımaldуулугу 7 bölüngөн 18. 18 topun içinden 7 o kök de. Aluu ıhtımaldуулугу 7. Bizde A kolonka 11 bölü 18, B kolonka 7 bölüngön 18. Emi bizde 11 bölüngön 18, 7'nin 18'e bölüngön karaganda emni çoğurak. Bizde cevap A. Ihtimaldуулук. Har bir suro'nu жазалууну унутпагыла деп, har bir сурооду эскертип атам, буну да жазалгыла. Так, 13-cü soru, 13'e gelip kalıpız. 13. 13 deyil. Bizde bir formula verildir. N barabar minus 1'din n'inci derecesi plus 2n. Bu n degen, bu s'nın orduна ар кандай bir san болушу мүмкүн. Ошо санды эле бул формула n'дин ордуна коюп коебуз. Оңой эле. A колонкасы bizde s'nın экиси дейт. B kolonkasında s'nın 0'u deyt. Карайсыз, s'nın экиси. S'nın экиси бары minus 1'din kvadratı koşulgan 2'nin kvadratı. Minus 1'din kvadratı kayra ele 1. 1 2'nin kvadratı 4. 1 koşulgan 4 barabar 5. Tak. A kolonka bizde 5 eken. Al эми экинчи s 0 deyt. Любой сандын ар кандай сан 0-чу даражасы 1 деп өттүк, бул 0 koşulgan 2'nin 0. Barabar 1 koşulgan 1 barabar 2. A kolonkası bizde 5, B kolonkası bizde 2. Demek bizde cevap A. Formulanı kolonu arkılуу эле эмне чыгарып койдук. Бул эч кандай формула деп түшүнбөгүлө. Бул жөн эле берилиште ушундай ыкма деп түшүнгүлө. Ушундай ыкма менен чыгарып салдык, A kolonkasында B kolonkасы 5 2. Оңой эле чыкты. Оңой эле түшүндүк. Өчүрүп атам. Так, 14-cü soru. 14-cü soru qanday?
Bizde bir figura veriliptir. Kvadrat dep düşüngülü. Bu kvadrat eken. Kvadratın içinde sızılgan daha bir kvadrat eken. A, B, C, D. A, B, C, D, I, F. Bu yer I, bu yer F. Bu yer H, bu yer G eken. Alt emas G'ye. Bizde figura veriliptir. A, B, C, D kvadrat. Onu bildik. I, F, G, H deydi. I, F, G, H bizde kvadratın ortası deydi. Kvadrat kıvının dolayı kıvının ortası. Tak. Ortası degende bu eken. Al endi bizde perimetr A, B, C, D'ni tapqıla deydi. Kvadratın perimetrini tapqıla. Je içten sızılgan da bir kvadratın emnesini tapqıla deydi. 2 perimetr I, F, G, H. Bizde emne beriliş beriliptir, kvadrat beriliptir, emne perimetrine tap koş керек дейт. Эгер kvadrat болсо мен ар кандай сан кое алам, мисалы мен 2-ни койгум келип атат. Ар жагы 2ден болсо, бул жак ортосу болсо, бул жак 1, бул жак 1, 1, 1, 1, 1, 1 болот. Бул жер 90 градус болгон үчүн эмне баягы силерге жазылган деген эле формула менен бул жак 1, 1 болсо, 1дин квадраты кошулган 1дин квадраты барабар бул жерде с деп алсам, s'нын квадраты. Demek s kvadrat barar 2. S barar tamın aslında 2. Demek men Pifagor'un formulasını bayada жазып өткөн жогоруда. Ошол формула менен чыгардым. Bizde бул жер эмне? Тамыр астында 2 чыкты. Бул жерде тамыр астында 2, тамыр астында 2, тамыр астында 2. Тамыр астында 2 экен. Perimetr ABC'di deydi. Жактар 2ден болсо, perimetr барабар 2 koşulgan 2 koşulgan 2 koşulgan 2 турабы? Bizde жооп 8. 2 көтүлгөн 4 8. Эми ал эми бул A колонкасында, B колонкасында болсо 2 көтүлгөн тамыр астында 2 koşulgan тамыр астында 2 koşulgan тамыр астында 2 koşulgan тамыр астында 2. Бул эмне? Perimetr 4 жагы. Koşsong 2 көтүлгөн 4 тамыр астында 2 барабар 8 тамыр астында 2. 8 мен 8, бул жак 8, бул жакта 8 экен. Бул жак 8 чыкса тамыр астынан 2, 1ден көбүрөөк бир сан чыгат, ошон үчүн 8ден бир канча бир көбүрөөк болуп калат да, бир 8,5 деп коеюн, э. Ошондо бизде эмне B колонкасы чоң экен. Бул 8 көтүлгөн тамыр астында 2, бул жер 8. Kvadrat kalır berсең деле, бул жер 64, бул жер 64 көтүлгөн 2 барабар 128. Эгер kvadrat kalır бере турган болсок 128, бул жер kvadrat kalır берген болсок 64. Демек кандай кылсак да бизде B жооп эмне экен? Чоң экен. Билип ала турган формула. Бул уже экинчи, үчүнчү жолу келип атат. Формуланы унутпайбыз, э. Biz 15-ci surova keltiribiz. Tak, 15 deydi. 15. 5 x көтүлгөн 5'tin y barabar 125 desem bizde x a kolonkası x көтүлгөн y чоңбу же 2 чоңбу дейт. Bizde ары кандай варианттар болушу мүмкүн, да? Биз x y канча экенин билбейбиз да. Эми мисалы x-н ордуна 2 койсом, 5'tin квадраты көтүлгөн y ордуна канча болуп калат? 1 болуп калат, э?
Бара ошондо бизде x2 y1. Так. Экөөнүн көбөйтүндүсү 2 көбөйтүлгөн 1. 2. Биринчи вариантта 2 чыкты, буну билели, 2 турбай деп барабар деп албайбыз, Демек бизде башка да эмне варианттар бар, X ордуна мен 3 алгым келип турат, эмнеге? Демек 5-тин 3-чү даражасы көбөйтүлгөн 125. Ал эми Y-дин ордуна канча болуп калат? 0 болуп калат. 1ди бере албайм, анткени 1 кеткен, 1ди берсем 125 ашып кетет. 0 деле бере алам, анткени жогоруда өткөндөй ар бир сан 0-чу даражасы кайра эле 1. Барар бул кайра 125. Демек бизде 3 менен 0 калды. X көбөйтүлгөн Y болсо 3 көбөйтүлгөн 0 кайра эле 0. Экинчи жооп бизде 0 болуп калды. Эгер 2 болсо бир барабар болмок, 0 болгондо бул чоң болуп калды. Демек бизде 2 жооп чыкты. Бизде демек жооп автоматически эмне? Автоматтык түрдө Г. Ушундай бир тузак суроолорду алданып калып эле берги 2 беке 1 коюп эле алданып кетпестен ар кандай варианттарды коюп көрүп болушунча максималдуу туура чыгарганга аракет кылабыз,